Өзүңүздөр билесиздер, Нокат районунун азыркы Нокат шаарында маданият атайын маданий имарат курулуш үчүн деп бөлүнгөн жерге бир 22 сотугуна 6 кабат имаратты куруп алган жанагы мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин имараты боюнча бир жаңжал чыккан. Анан ал имаратты, ошол 6 кабат имаратты ошол мамлекет кайтарып алган болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна берилген. Андан кийин ал кайра Нокат шаардык мэриясына бериптир. Анан эң кызыгы ошол имаратка азыр ошол имарат кимдердин колуна өтүп кеткен дебейсиңерби? Ошол мамлекет биз баягы мамлекеттин жерине ушундай туура эмес мыйзам салып алган деп мамлекетке кайра кайтарылган имаратты азыр инвестор катары 49 жылга ошол имаратты Шайырбек Ташиевдин уулу Өмүрбек Ташиев деген бар экен. Же Өмүрбек Кыдыршаевпы билбейм. Ошо Өмүрбек деген уулунун кайнагалары ошо Ботояров дегендер бар экен. Ботояровторго берилиптир. Шайырбек Ташиевдин кудасы, анын уулу Өмүрбек Ташиевдин кайнагасы болот экен. Ошолорго берилип кетиптир. Мамлекетке кустурабыз деп туруп алып туруп кайра ушундай өздөрүнүн кудасына, өкүл баласына, бөлөсүнө, жээнине деп өткөрүп салган дагы бир факты чыгып атат. Ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Юта штатынан Солт-Лейк Сити шаарынан салам достор. Акыркы 2 күндөн бери Кыргызстандагы белгилүү кландын өкүлү Кубанычбек Коңгантиевдин айланасындагы чоң талкуу жүрүп атат. Ал бүгүн кармалды УКМК тарабынан. Не үчүн бул белгилүү клан деп атам? Бул Коңгантиевтерди билесиңер. Анын атасы Акаевдин убагында чоң чиновник болгон, Бакиевдин убагында жаңылбасам башкы прокурор болгон. Ошол кишинин уулу Кубанычбек Коңгантиев жогорку кеңештин бир кеминде 3 жолу, балким 4 жолу чакырылышынын депутаты болгон. Жана жер комиссиясын жетектептир. Ошо жерлерди кимге арендага беребиз, кайсы жакта эмне кылабыз жана башка деген тармакты жетектеген. Анан жогорку кеңешке былтыр шайлам келген. Ал жактан дагы ошол жер боюнча комитетти жетектептир да. Анан бул Эргул ошол жетектеп турган тармагынан дароо эле ошол жерлерди, кайсы жерде бир кызарып калган жер болсо, кайсы жерде бир аз бошорук жер болсо, кайсы жерде сквер болсо, кайсы жерде бир орун боло калса эле аны баса калып көнүптүр да. Анан кантип ал схеманы ишке ашырган десе, ошол азыр атайын маалыматтар чыгып атат. Ал жерде кайсы бир жерде мисалы парковка болсо, ошол жерде жашылдандырам деп алып, анан ал жерде жашылдандыруу деп бир 5 жылдык мөөнөт менен алып бир нерсени кылган болуп, анан 5 жылдан кийин аны 49 жылга чейин ижарага алып, мамлекет тарабынан аренда кылып алып, анан ошол жерге көп кубаттуу үйлөрдү, көп кубаттуу офистерди сала салат экен да.
бир жерде болсо дагы бир спорт комплекси кылам деп алып автомойка куруп коет экен. Бир жерге маданий бир имарат курабыз деп алып туруп, ал жерге бир дагы бир чоң имарат куруп таштайт экен. Ошентип отуруп Бишкек шаарында эле 135 мүлк ошол Кубанычбек Коңгантиевке таандык болуп атат. Анын 30дайы апасына жазылган, жан сакчысына жазылыптыр, жан сакчысы бар экен. Жан сакчысына жазылыптыр, тууганына жазылыптыр. Айтор ошентип отуруп маалымат чыгып атат. 135 имарат ошол Кубанычбек Коңгантиевке таандык деп. Ушул маалымат чыгар менен эртеси күнү ал мандатын тапшырып жиберди. Мандатын тапшырып өз калоосу менен депчи. Ушуга окшогон мына акчанын күчү менен келип, тааныш билиш жанагы күчү менен келип туруп, анан кайра ошол акчасына, мындай акчасы боюнча маселе жаралганда жанталашып барып мандатын тапшыра салат. Урматтуу кыргыз эли, мындай кимдерди шайлап атасыңар? Арттары таза эмес. Таза болсо мандатын тапшырбайт эле да. Күрөшөт болчу. Ошо алган добушу үчүн, силер берген добуш үчүн күрөшүш керек болчу. Мандатын тапшырып чуркап кетип атабы? Демек арттары таза эмес. Ошол жерде коррупциялык кылмыштары билинген, анан кийин ошондон улам эле булар баягыларды көргөзүп эле мандатын тапшыр десе, чуркап барып өз калоосу менен тапшырып салышып атат. Мына бул бир жагы. Экинчи жагынан Кубанычбек Коңгантиев бул баягы аябай таза, укмуш, Кыргызстандагы жалгыз Робин Гуд эсептелген Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев деген бар, билесиңер. Ошонун өкүл атасы болуп атат. Таймураз Ташиевдин өкүл атасы Бишкекте 135 мүлккө ээлик кылыптыр. Ойлонуп көрдүңөрбү? Кыргызстанда бирөөнүн 20-30 сотук жери болсо дагы, бир жерде 1 гектар бир айыл чарба жери болсо дагы бир айылдарда ошолордун бардыгын эмеге ГКМБга чакырып, өзүнүн желдеттери аркылуу бардыгын кустуруп жүргөн тигили ким эле? Камчыбек Ташиев негедир 135 мүлккө мындай алдамчылык, шылуундук жол менен, кызмат абалынан кыянаттык жол менен пайдалануу менен жетип алган өзүнүн уулунун өкүл атасы Кубанычбек Коңгантиевди көрбөй калыптыр. Көрбөй, кустурбай калыптыр. Кичинекей ишканаларга чейин килишип, мына укмуш бир акыйкаттыкты орнотуп аткандай көрүнгөн УКМК эмнегедир ушул килтейген Бишкектеги килтейген 10 кабат үйлөрдү салып алган тиги алдамчы жол менен жерлерди алып туруп салып алган ошолорду көрбөй калыптыр. Урматтуу туугандар, ойлонгула. Булар тандалма кустуризация жүргүзгөн. Кимдер өзүнө жакпаса, мурда саясатта кандай бир тиреш болуп калса, же буларга эч кандай байланышы болбосо, мына ошолорду кустурган, буларга байланышы бар, буларга бир өзүнүн адамдарын кустургандан айланып өтүп кеткен. Кустургандан айланып өтүп кеткен. Мына эми камалып, эми куса турган учуру келип атат. Мурда аябай укмуш болуп иштеген генералыбыз эле, генералыбыз деп тергеген, атын айтпай калдыңар эле го. Генералыбыз деп. Ошол генералыңар мына өзүнүн уулунун өкүл атасын кылмыштык ишине көз жумган, көрмөксөнгө салган. Балким текшерип келсе, ошо мүлктөрдүн кайсы бир бөлүгү Таймуразга да тиешелүү болуп чыгышы мүмкүн. Өкүл атасы, өкүл баласы балким бул схеманы чогуу жасашы да мүмкүн. Бул нерсени да тергеп, аныктап чыгыш керек да. Урматтуу туугандар, мына мен же сиз, же башка кошунаңыз, мисалы, бир жерге камок койсоң, бир жерге камок, павильон коюш маселе. Мэрияга барсаң, ошолго сага жери ала албайсың. Мойка жана башканы тим кой. Кичинекей бир павильон коюш үчүн жер таппайсың Бишкекте. Эч кандай жер жок. Сенде бир укмуш идея болуш мүмкүн. Ошону кылайын десең, сага жер жок. Бирок могу окшогон шылуундардын, могу окшогон кызмат абалынан кыянат менен пайдаланып, мен таң калчумун. Бишкек шаардык кеңешине сессия болгондо укмуш деген мындан баягы 10-15 жыл мурда 5-7 Lexus'тарды, жанагы акыркы үлгүдөгү BMW-ларды, Toyota жанагы
Land Cruiser жана башка деген эң кымбат деген 100 000 долларлык унааларды минип келип, анан Бишкек шаардык кеңешине айлык албай иштеген депутаттар булар эмнеге эле келе берет деп таң калчумун да. Көрсө булардын бардыгынын келгени ошол Бишкектеги болгон толгон жерди ман уурдамай, алмай, сатмай, талкаламай ошондой үчүн келишет экен да буларчы. Эми Кубанычбек Коңгантиевдин ушул нерсесин баарын акыйкат иликтеп, жанагы шылуундук жол менен алып алган жерлерин, ошол жердеги мүлктөрүн эми кустура турган учур келди. Келме кезек, терме тезек чыдаш керек.